Ыйса ага мындай деди: мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Бул кандай күчтүү айтылган сөздөр. Баардык адамды коркунучта кармаган өлүм акыркы сөздү айта албайт. Себеби өмүр деген биздин акылыбыз, көзүбүз жеткен, ушул көрүнгөн гана дүйнөдө эмес. Бул жердеги жашообузду эненин курсагында жаткан, эми төрөлө турган ымыркайдын жашоосуна салыштырсак болот. Биз чыныгы түбөлүк жашоо үчүн жаралганбыз. Бул өмүр бизге чыныгы түбөлүк өмүргө даярданууга берилген. Бирок алдыдагы түбөлүктүү жашоодо өмүргө ээ болуу үчүн бул жерде куткаруучу Машаяк аркылуу түбөлүк өмүргө төрөлүүбүз зарыл.